Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз эл, урматтуу президент, урматтуу жогорку кеңештин өкүлдөрү, урматтуу бей өкмөт уюмдар. TikTok'tu жабуу боюнча темада азыр ушундай эскертүүлөр, ушундай сөздөр көп болуп атат. Жабылат экен депчи. Жабуунун минус жагы бар. Жабылбай алып калсак, сактап калсак плюс жагы бар да. Жакшы жагын айталы. Бул жардамаларды ээн эркин берип атабыз. Жакшы таалимдерди бири-бирибизге айта алабыз, бере алабыз. Пайдалуу кеңештерди боюнча сабак өтө алабыз. 3 мүнөт болсо дагы, 1 мүнөт болсо дагы. Канчалаган бойдогу адамдар жүрөт, ошолордун башын ушул TikTok'тун жардамы менен бириктирсе болот экен. Жана башка биз билген пайдалар ушул да. Минус жагы болсо жанагы адамдар интернеттен чыкпай калат экен. Ал адамдын өзүнүн тарбиядан эле болот алчы. Ар бир ата-эне өзүнүн баласына ээ болуш керек. Тарбиялай алыш керек да. Анан балдарын коюп, анан телефон алып берип коюп, анан TikTok'ко шылтай берген болбойт да. Ошол эле мектеп сабагына иман сабагы кирбеди, ошого жакшы мугалимдерди коюш керек. Молдолор, имамдар сабак бергендей болуш керек да. Ар бир жумуштун өзүнүн кесиби, өзүнүн адамын иштетиш керек да. Ошол туура болот да. Элибиз имандуу болсо, адептүү болсо, акылдуу болсо, TikTok эч кандай адамга зыян тийгизбейт. Оң жакка колдонобуз, терс эмес. TikTok'tu жабыштан мурун башка адамдарга мындай багыт көрсөтө турган башка платформаны ойлоп чыгышыңыздар керек да. Ал үчүнчү мына YouTube менен эч кандай Кыргызстандын келишими жок экен. Ошо келишим түзүңүздөр, урматтуу президент. YouTube менен блогер болуп иштеген адам ал Кыргызстандын аймагында колдонгон үчүн ага эч кандай монетизация ачылбайт экен да, акча төлөп берилбейт экен да. Ошол келишим түзүңүздөр, урматтуу бир туугандар, көрүүчүлөр, ушул видеого лайк басыңыздар. Балким урматтуу президентибизге Садыр Жапаровго жетип барар. Балким ушул видеобуз жети өлчөп иргешиш керек да. Ири отуруп түз кеңешиш керек TikTok'tu жабыштан мурун. Ушундай эскертүүлөрдү коюш керек да. Анан такыр болбой калганда анан жабуу чечимин ойлонуңуздар да. Биздин YouTube каналга подписация кылыңыздар.